Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз. Саламатсыздар, азыр мен сиздерге любой Samsung телефонун паролун кантип ачат, ошону көрсөтүп бермекчимин. Бул модель Samsung A52 деген модель. Samsung телефон эң акыркы модельдеринен бири. Ушул телефонго окшотуп, любой Samsung телефонун паролун ачсаңыздар болот. Паролун ачкандан кийин, биз сброс паролун ачкандан кийин аккаунт сурап калат. Биздин каналда ошол аккаунтту сброс кылгандан кийин кантип ачат видеороликтер бар, кирип көрсөңүздөр болот. Описанияда видеороликтерин коебуз. Сөзсүз түрдө кирип көрүңүздөр. Сброс кылгандан кийин ошол Play Market'ин аккаунтун сурайт. Ошону кантип ачат видеоролиги бар. Эскертүү, ичиндеги данныйлар паролду ачканда бүт өчүп кетет. Эч нерсе калбайт. Анын ичинде данныйлар өчүп кеткен го, андай мындай дегендер комментарийга сөзсүз түрдө болушу мүмкүн, алдын ала эскерте кетейин. Телефонду ачыш үчүн бизде мына жерде 3 кнопка бар. Любой Samsung телефондо 3 кнопка бар. Жандыргычы, үндү азайтуучу жана көбөйтүүчү. Ошо кнопканы тең басабыз. Экран өчүп калбаш үчүн экран мындай кол менен сенсорун иштетип турабыз. Сөзсүз түрдө кол менен сенсорун иштетип турабыз. Өчүшүн билиш үчүн. Телефон өчтү. Өчкөндөн кийин 2 кнопканы басабыз. Үндү жогорулатуучу жана жандыруучу кнопканы. Бул азыр биз сброс кылабыз, recovery деп коет. Ошондой режимге кирбеди бул телефон. Эгер ушинтип кнопканы бассаңыз кирбесе, буну компьютерге улаш керек болот. Бир аз экранды чоңойтуп көрсөтө кетейин. Мына. Бул жагы компьютерге уланган. Компьютерге эч кандай программанын кереги жок. Жөн эле компьютерге сайылып турса болду. Портко сайылыш керек, компьютердин портуна. Анан бул жагын телефондун өзүнө саябыз. Сөзсүз түрдө компьютерге сайыш керек. Зарядникке сайылса дагы иштебейт. Компьютерге сайыш керек. Эми кээинки телефондордо зарядка сайса иштеп калат. Ушундай азыр мен көрсөткөндөй. Бирок 99% компьютерге сайса иштейт. Азыркы жаңы чыккан телефондордун барлыгы, айрыкча Android 11лер. Эгерде ушинтип 3 кнопканы жөн эле бассаңыз, сброс режимге кирбесе, сөзсүз түрдө компьютерге сайып, анан кылсаңыздар кирет. Ушул жерде бунун секрети ушуда десем болот. 3 кнопканы басабыз. 3 кнопканы бирдей басабыз. Сенсорду иштетип турабыз, өчкөнүн билиш үчүн. Телефондун өчкөнүн билиш керек. Мына, экран өч, телефонда болот. Эми 2 кнопканы басабыз. Үндү жогорулатуучу жана жандыруучу. Үндү азайтуучу кнопканы алып коебуз. Мындай болгон болду, компьютердин кереги жок кабелин. Сиздерге жакыныраактан көрсөтөйүн, сиздерге окулуш үчүн. Бул жерден wait data factory reset деген бар. Ушуну тандайбыз. Дагы да эскертет бизге, мына ичинде бүт данныйларың өчүп кетет, эч нерсе калбайт деп. Сбросить. Бул телефон полный сброс болду. Бул жерде кечте дагы сброс кылып коебуз. Ошо wait datаны алдыйында wait cache деген бар. Yes. Болду. Телефон полный сброс болду. Заводской настройкага келди. Ошо үйдө отуруп сброс болбой атат го дегендердин эсине ошо кабелди компьютерге сайыш керек болот. Секрети ушул жерде. Ушуну айта кетейин. Бунун секретин ушу билбегендер өтө көп. Толтура. Сброс болбой атат го дегендер, мага дагы чалып алып сурагандар өтө көп. Ошо секрети ушуда. Жөн эле жанып турган компьютерга, любой ноутбукпу, домашний айырмасы жок. Кабелди саябыз, телефондон заряд кетет. Анан кнопкаларды басып сброс кылсак, сөзсүз түрдө иштейт бул метод. Болду. Мына reboot now деген бар.
ребутуна оксак телефон жанат. Аз бул биринчи жанып жаткан убагында 5 же 10 мүнөт аралыгында жанат телефон. Эгерде жангандан кийин Google аккаунт сурайт, Google аккаунт терип менюга чыгып кетсеңиздер болот. Google аккаунтту билбесеңиздер, биздин каналда бул телефондордун Google аккаунтун кантип обход кылып ачат, ошол тууралуу видеороликтер бар, кирип көрсөңүздөр болот. Кийинки видеороликтерде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Уюлдук телефонуңуз блоктонуп калдыбы? Эмне кылууну билбей турасызбы? Уюлдук телефонду ачууда профессионал болууну каалайсызбы? Анда биздин YouTube каналга катталыңыз.